Борбордун түштүк тарабындагы 45 миңден ашык калк жашаган Ак Ордо 3 конушунун тургундары үчүн жаңы жолдун салынышы бир топ түйшүктү жеңилдетти. 20 жылдан бери баткак таралап шаарга каттаган эл эми минтип асфальт жол менен барып келишет. Башкы жолубуз 2 слой тең базылып бүттү. Эми алдыда четиндеги бордюрларды, лотокторун жана жөө жүрүүчү тротуарларын куруу максаты туруп атат. Эми бул иштери дагы жакын арада бир 10 күн ичинде башталат деп туруп атабыз. Буюрса 10 күн ичинде ошол иштери бүтсө жолубуз толук кандуу жана сапаттуу жол бүттү деп эсептесек болот да. Жолдун курулушунда бардык талаптар эске алынган. Узундугу 2,5 чакырым жолдун чет жакалары иретке келтирилип, жалпы стандарт боюнча туурасы 18 метрге жетет. Кыргыз жол курулуш ишканасы жолду 1 айдан ашык убакытта ишке берди. Жалпы узундугу 2,5 километр бизге берилген да, жазала турганы. Ширинасы 7 метр, талшынасы 10 сантиметр. Бул жумушту 9-да баштаганбыз, апрелдин 9-да, азыр уже 20-сы болду, где-то бир ай 10 күндүн ичинде толук бүттүк. Полностью биринчи, экинчи слой менен. Биринчи катмары 6 сантиметр болду, бул крупнозернистый деп коет. Экинчи катмары 4 сантиметр, это мелкозернистый, плотный мелкозернистый деп бөлүнөт да буякта. Конуш тургундары менен былтыр күзүндө өлкө башчысы жолугуп, трансформация, социалдык объектилердин курулушу менен катар жол көйгөйү да чечиле тургандыгын айткан. Президент келип кеткенден кийин ал жолго шагыл төшөлүп, күн сууктап кетип, асфальт басылбай калган. Аталган конушта социалдык объектилер да салына баштайт. Мамлекет башчы мектеп жана бала бакчаны тез арада салып берүү тапшырмасын берген. Жер тилкеси да даяр турат. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Фалато 24.